Эгерде балагатка жетелек өлүп кетсе, ата-эне өлгөндө балдар бейиштин оозунан жылбай туруп алат. Кир бала бейишке, сен бейиш десе, жок, ата-энем кирбейм деп, ызычы кылып ата-энесин ээрчитип, анан бейишке кирет деп сахих хадисте айтылынат. Акыреттик бала ушундай болот. Мен апам өтүп кетти. Апам өткөндө аябай кыжаалат болдум да. Анан адам издей берет экен да, кантип апама жакшылык болот депчи. Менин бир тууган өзүмөн кийинки карындашым 6 айында көз түйүп өлүп калган дешет да, 6 айында дейт. Анан эсиме ошо келген аябай рахат алдым да. Апам көмгөн апарганда кабырга жатып көрдүм, апам кайка жатат экен депчи. Биринчи жолу кабырга жаттым ошо жерге, көзүмдү жумдум, апам ошо жака жатат деп. Анан эми нараа кандай болот? Эми бизге табышмак туман дуа кылабыз деп эсиме карындашым түшүп кетип айттым. Апам ошо күтүп отурат. Бейишке кирмейинче кирбейм деп Кудай таалам айтып, ызычы кырып деп жетелеп кирип кетет деп ушунчалык рахат таптым да. Бирок шарият ушундай экен да. Балагатка жетелеп перзент өтүп кетсе, ата-энесин бейишке жетелеп кирет.